ыйык Рамазан айы жакындап келатат. Биз ошого кандай даярданышыбыз керек? Ачкачылыкта көп жакшылыктар бар да. Эми ошо орозодо ушундай кичине өзүбүздү тарбиялай, денебизди тарбиялайлы деген мезгилде эч нерсе жебеген нерсени орозодо жейбиз да. Эмне бузат орозону? Анан штрафтар кандай болот? Адам ошол ниетинде эмне боло турган болсо ошого жетет. Себеби берекелүү айда кылынган нерсе берекелүү болот да. Орозону азырынча кармабай эле турсамбы дегендер дагы ушундайлар бар да. Бир гана ичкенден, жегенден, анан аялга жакындык кылыктан токтоп калып эле мен орозо кармадым деген адам адашат. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандар. Бүгүн бизде конокто урматтуу биздин устазыбыз Олжобай Дамыла. Бүгүнкү кыла турган маегибиз мына келе жаткан Рамазан айындагы орозо тууралуу болмокчу. Башында бардыгыңыздарга ушул келе жаткан Рамазан айынын берекелүү болуусун каалап кетебиз. Олжобай Дамылага болсо кош келдиңиз демекчибиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Аллах таалам ыраазы болсун. Чакырганыңыздардан келе жаткан Рамазан баарыбызга берекелүү жана куттуу болгон. Рахмат. Ошо сизди чакырганыбыз Рамазан жөнүндө сүйлөп берсеңиз, Рамазандын башталышы качан башталган, кайсы аяттар менен парыз болгон, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз башында. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулилlah вассалату вассаламу аля расулилlah. Рамазан орозо деп сүйлөй турган болсок, орозо негизи бизден мурдагы коомдорго деле парыз болгон. Бирок алардын орозосу кандай болгондугу бизге белгисиз. Ошого аятта Аллах табарака ва таала Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун деген аят менен ошо биздин мурдагы коомдорго деле орозо парыз болгондугун айгинелейт. Андан кийин ошол орозо бизге дагы парыз болгондугун улуу Курандын аяттары бизге баяндайт. Бул аяттан ошол Рамазан бизге парыз болгондугун айгинелесе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бул аят Мединада хижраттын 2-жылында келген. Шаабан айында, биз Шаабан айынын 7-8 болуп калды, канчасы болуп калды? 11. Шаабан айында болсо ошол Рамазан хижраттын 2-жылында Шаабан айында фарыз болгон. Андан мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ашура күнү орозо кармагандагы Ашура күнү орозо кармоо парыз болгон. Кийин Рамазан бизге парыз болгондон кийин Ашуранын өкүмү мустахабка түшүп, анан ушул Рамазан айында орозо кармоо бизге парыз болгон. Эми Рамазандын ошо пайгамбарыбыз хижраттын 2-синде парыз болгон болсо, пайгамбарыбызга 11-жылы пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөн болсо, 8 жылдын тегерегинде пайгамбарыбыз орозо кармаган. Кээ бир күндөрү 29, кээ бир күндөрү 30. Ал ошол аалымдардын көз карашында мына ушундайча. Рахмат. Ошол Рамазан айы, ыйык Рамазан айы жакындап келатат. Биз ошого кандай даярданышыбыз керек? Ошондон баштасак. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине карай турган болсок, пайгамбарыбыз эч бир айды толук бойдон орозо кармаган эмес. Бир гана Рамазанды кармаган, бирок эң көп орозо кармагандыгы бул Шаабан айында болгон. Себеби Шаабан айында орозо кармоо адамда ошол орозого даярдык эсептелинет дагы. Ошо Шаабан айында көп орозо кармап, эртеңки бизге парыз болгон Рамазанда кыйналбастан, көнүп алып кармаганга жакшы болот. Анан ошого адам руханий, анан жасади деп коебуз, денеси менен да руху менен даяр болушу керек да. Мисалы бизде көп суроолор келет да, адамдар Рамазан болуп калганда мен тишимди оңдотсом болобу, анан укол ала берсем болобу, орозом бузулбайбы дейт. Демек ошо Рамазанга даярдануу биринчи денеден башташ керек. Доктурга көрүнө турган доктурга көрүнүп, тишин каратканын, тишин ашказанын каратканын, ашказанын карап, бир аз медициналык жактан бир текшерүүдөн өтүп даярданабыз керек дагы. Анан ошо врачтардын бир кортундусун албаш керек. Мен эртең орозо кармасам мага зыян болбойбу? Себеби шариятыбызда орозо кармоонун 5 шартынын бирөөсүндө ошо адамдын орозо кармоого кудуреттүү болуусу керек да. Демек, ал кудуреттүү болууну каяктан билебиз? Эртерээк даярданып алып, эгерде орозо кармасак бизге зыян боло турган болсо, дарыланып алышы керек болот да. Демек, бул денеге байланыштуу даярдык болсо, экинчи руханий даярдык. Ошо мен орозого даяр болушум керек. Намаз окубагандар намазын башташы керек. Эртең улуу айда мен ушул орозо кармап, анан намазым менен болсун деп
аялдар өзүлөрүн даярдаш керек. Эгер эмизип аткан болсо ошол балдарым менен эмизген абалымда орозо кармай аламбы, кармай албаймбы, аны медиктер менен кеңешип негизи ушул жактан даярданыш керек. Анан өзү дагы ошол орозо кармап Куранын окуган адамдар менен Куранын окуганды үйрөнүп, себеби улуу айда Куран окуган соо көп болот. Ушинтип дене менен рух менен даярданыш керек дагы, анан улуу айда көп сооптор ие болуш керек. Дене менен дедиңиз, анан медицина жагы дедиңиз. Кээ бир биздин кыргызстандык жарандар, мусулмандар деп койсок, ошолор айтат экен, орозону мен ден соолук үчүн кармайм дегендер бар экен да. Ошо ниет жагын айтсаңыз. Эми ниет жагынан болгондо сөзсүз түрдө бизде ибадат болуу үчүн, бир амалыбыз ибадат болуш үчүн сөзсүз ага ниет байланышы керек. Себеби ибадат, адат, мындайча айтканда күнүмдүк болгон нерседен ибадат ниет менен айырмаланат да. Ар бир иштин сооптору ниетке жараша деген хадистин дагы мааниси ушундай болот да. Адам ошол ниетинде эмне боло турган болсо ошого жетет. Демек бир адам ошо Рамазанда мен арыктаймын же болбосо ден соолугумду чыңгаш үчүн десе, мүмкүн ага соо албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн ниетти сөзсүз түрдө Аллах Таала кылыш керек. Мен Аллах Таала мага буйрук кылган нерсени орозону кармап жатам десе, андан кийин ошо аруктоо же болбосо баардык ошонун аркасында ичине кирип кете берет. Ошон үчүн ниетти биринчи жалгыз Аллах үчүн орозо кармап жатам, ошол буйрукту аткарып жатам. Аллахым мага ушул орозомду эсинеман акырына чыгарышты насип эткин деп дуа кылса, иншалла баардыгы өзүнүн ордуна келет деген оюнда. Демек ниетти биз Алла үчүн кылсак, калганы баардыгы Алла Таала өзү берет экен. Кудай Тааланын буйругун аткарыш аркасынан сообун да алат экен, ден соолугун да чыңдайт экен, арыктайм десе арыктайт да экен. Ошол орозонун бизге парыз болуусунда бир себептерин аалымдар хикматтарын айтат да. Эмне себептен парыз болот? Эмне себептен Рамазанда мынтип азыраак тамак жеп, эртең менен тамак жеп, анан кечинде ооз ачабыз десе, бул дене ошол 12 ай бою жеп тынбай иштей берсе дагы баягы өзүнүн баягы темир деле жоюлуп кетет да. Анан ошого адамдын Аллах Таала бизди жараткан зат биздин ден соолугубузду, биз эмнеге татыктуу экенибизди, бизге эмнеге кадыр кудуреттүү экенибизди билген зат. Ошол бир ай бою орозо кармага буйган адамдын ден соолугуна да пайдасы бар да. Анан ошо менен иншалла көп жакшы нерселер болот. Бирок ошо ниетти Кудай үчүн десе, калган аркасынан эрчийт. Сон эми ошол жанагы сиз айтып атасыз го, тамактануудун жанагы жыл бай 12 айдын ичинде 11 ай ал жеди, ичти, тартипсиз жеди да. Анан ашказанына да эс алдырыш керек деген маселе. Эми ошо туура тамактануу болгондо дагы ошо орозо айында, Рамазандын ичинде туура тамактануу кандай болуш керек? Ооз ачканда жана ооз жапканда анын шарттары, туура багыты кандай болуш керек деген суроо. Негизи ошо Рамазандын багы негизги максаттарынан бирөөсү өзүбүздү ачка кылуу дагы, ошо менен денебизди, рухубузду тарбиялоо да. Ошого имам Аль-Газали рахматуллахи алейхи өзүнүн Ихя улумуддин деген китебинде Фадлул жу, ачкачылыктын фазилети деген атайын китеп, мындай бир тема коюп китеп жазган да. Ачкачылыкта көп жакшылыктар бар да. Эми ошо орозодо ошондой кичине өзүбүздү тарбиялай, денебизди тарбиялайлы деген мезгилде кайра бизде ушундай бир неме да, кыргыздарда болсун, мен кыргыздар жөнүндө айта берейинчи. Бизде ушу эч нерсе жебеген нерсени орозодо жейбиз да. Анан баягы айылдарда деле ошондой да, баягы баардык нерсени орозого камдайт да, жебейт. Ошол орозодо жейбиз, вареньясын дагы, тамагын дагы, этин дагы. Орозодо ошол аз жегенге кайра үйрөнүш керек. Эртең менен макул, эми саарлык мезгилинде баягы кечке чейин кыйналып калбай турган, себеби адамдар ар кандай да, бирөө жумушту иштейт, бирөө кара жумушту иштейт, же бирөө башка жакта иштейт. Ошол орозосу аны алсыз кылып койбой турган даражада жеш керек. Ал эми тоюп андан ашып кеткенден кийин дагы ышкап жеген бул арам болот. Бизде бир устазыбыз бар, адамдар ушунчалык тамакты көп жеп атат, оозун ачып карасаң, оозунан акыркы тамагы көрүнөт дейт да. Ушунчалык даражада көп жейт да. Бизде да ошондой бар экен да, көп жеп, себеби ачка калып калам деп көп жейт дагы, анан кийин баягы ден соолугун сактаган ордуна кайра кыйнайт да. Себеби эртең менен көп жеп салса, кечке чейин иштеге жолдон кечкурун ооз ачып атканда дагы көп жесе дагы кыйналат. Ошого
аз жеш керек дагы. Анан баягы ден соолукка пайдалуу жашылчаларды көбүрөөк. Эми бул медициналык маселе, эми олдолор медицинаны да сүйлөп баштаптыр дебесин, бирок эми биз сабак алып атып ошо туура тамактанууну үйрөнүп атабыз да. Сууну көбүрөөк ичип, куурулган тамактарды аз жеп, кайнатылган тамактарды жеп, жашылчаларды жесек, ошол жакшы болот. Анан ооз ачып аткан эмне себептен пайгамбарыбыздын сүннөтү биринчи курма менен ооз ачуу. Себеби курма менен ооз ачканда адамдын ушул денесине керектүү болгон витаминдер дароо кетет экен да, баягы ооз тамак аркылуу. Анан намаз окуп келгенге чейин адам бир аз дем болуп калат экен, шириндик жегенден кийин. Анан эгер курма жок болсо суу менен ачып, биринчи баягы оозду тамактарды бир сыйра суу менен тазалап алып туруп, анан кийин оор болбой турган аздан гана жесе ошол ден соолукка пайдалуу болот иншалла. Медициналык жагын сүйлөштүк. Эми руханият жагынан айтсаңыз, таравих жөнүндө. Таравих эмне үчүн сүннөт дегендей мааниде. Анан Куран жөнүндө. Куран айда бизде көбүнчө биздин өзүңүз айткандай кыргыз мусулмандар азыр машалла өтө орозо кармагандар көп. Бирок билбегендиктенби, уйку менен анан кечинде ар кандай сериалдарды көрүү менен эле өткөрүп кетип атат да. Ошол руханий жагыны кандай туура багыт берсек аларга? Рамазан негизи Курандын айы деп айтылат. Себеби Рамазанда Куран бизге түшүрүлгөн. Ошол биринчи аяттагы Рамазанда түшүрүлгөн. Анан пайгамбарыбыздын амалына карай турган болсок, пайгамбарыбыз Рамазанда Куранга көп көңүл бурган. Жадагы хадистерде айтылат, пайгамбарыбыз Жабраил периште менен 2 жолу хатым кылат бир айда деп айтылган. Ошого Рамазанда адам Куран окуу менен ошол жана Рамазанга даярдануу боюнча маселеде ошону айттык да. Адам биринчи кичине Куран окуганды үйрөнүп алыш керек, Рамазанга даярдык кылып. Куранды көп окуш керек, себеби Курандын айы. Эми Куран бүтүн ооруларга, бүтүн күмөндөргө шифа боло турган. Ал эми таравих бул Рамазандагы окулуна турган бизе нафил намаздардан болуп, Ханафи мазхабта бул таравихтен башка бир дагы намаз жамаат менен окулбайт. Бир гана ушул таравих намазы, нафил намаз жамаат менен окулат. Таравих намазынын тарыхы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан мезгилинде ошол чыгып таравих окуганда адамдар чыгып уйган, бир күн 2 күн чыккандан кийин чыкпай койгондагы мен силерге бул намазды парыз болуп калышын каалабайм деп кийин ташталынган. Андан кийин Абу Бакр радиаллаху анхунун мезгилинде деле бул таравих окулунган жок. Кийин ар ким жеке-жеке окуп турду да, Рамазанда өзүлөрүнчө ибадат кылганда. Кийин Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху халифа болгон мезгилде мечитке чыкса, адамдар жеке-жеке болуп бар жерде окуп атканын көрүп, анан адамдарды бул ислам деген нерсе биримдикке чакырган. Биз дайым биримдикте болгонбуз деп, анан Убай ибн Кааб радиаллаху анхуну имам кылып, анан ошол 20 рекет таравихти бекитип, анан ошого менен таравихтин тарыхы башталган. Анан өзү дагы бул кандай жаңы пайда болгон бир жакшы нерсе деп Умар ибн Хаттабтын айткан сөзү бар. Мына ошондон бери таравих намазы 20 рекет окулуп келет. Анан таравихтин тарыхы бул пайгамбарыбыздын мезгилинде болгон эмес, анан пайгамбарыбыздын мезгилинде 8 рекет гана болгон. Себеби Айша радиаллаху анханын хадисинде пайгамбарыбыз Рамазанда болсун, Рамазандан башка мезгилде эле болсун, таравихти 8 рекеттен көп окуган эмес деген, карманып 20 рекетти окубаш керек, 8 рекет окуш керек деген да пикирлер бар, бирок бул сахабалар ижма болгон маселе. Ал эми тиги айтылып аткан бир алымдардын бир пикири. Эгерде бир алымдардын пикири ушундай болсо, сахабалардын ижма турса, ижма деген нерсе сахабалар бар бирдиктүү ушундай кылганга макул болгон. Себеби Умар ибн Хаттабтын ушул кылган амалын эч ким четке каккан эмес. Муну усул илиминде ижма сукути, башкача айтканда сахабалар макул болуп индеген эмес. Андан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Менин сүннөтүмдү кармагыла, анан хулафа рашидиндин сүннөтүн кармагыла. Эгер ушуну кармасаңар, эч качан адашпайсыңар, жаңы нерселерден сактангыла, ар бир жаңы нерсе тозокко алып барат деген хадисинин негизинде аалымдар ушу Умар ибн Хаттабтан бери ушул күнгө чейин 20 рекет таравих окуп келишет. Ал эми 8 рекет окуйбуз дегендердин пикири ошол бир аалымдардын пикири. Бул сахабалардын же болбосо
төрт мазхаб аалымдарынын же болбосо дүйнөдөгү көпчүлүк аалымдардын пикири эмес. Ошон үчүн адамдарга биз чакырык кылабыз ошол пайгамбарыбыздын сахабаларынын сүннөтүн, пайгамбарыбыздын эң жакшы көргөн сахабалар Умар ибн Хаттаб, башкалардын сүннөтү болгон. Анын негизи дагы биздин исламда болгон пайгамбарыбыз окуган тарахи намазын 20 ракет менен окуйбуз. Ушул анан пайгамбар орозодо дагы пайгамбарыбыздын дагы бир өзгөчөлүктөрүн бизде эътикаф деген маселе бар. Ушул эътикаф деген маселе акыркы мезгилдерде адамдар көп аткарбай келет. Ошол эътикафты акыркы 10 күндүктө суннаты муаккада бекемделген сүннөт. Таравих дагы бүткүндөй аалымдар суннаты муаккада бекемделген сүннөт деп айтылат. Андан адам куру калбашы керек. Эми таравих окуган мезгилде ошол бир жолу Рамазанда Куранды баштан аяк хатым кылуу сүннөт деп неме кылынат, айтылат. Эгер шашылыш болсо мүмкүн бир жолу 2 жолу кылып же болбосо көбүрөөк сөөк алабыз десе да зыян, бирок аркадагы жамааттар азайып кетпей турган даражада болуш керек. Мисалы кээ бирөөлөр 3 күндө 4 күндө кылып салган болобу, бул жакшы эмес. Сүннөт кылайбы ошо 7 күндөн көп мезгилде 10 күндө бирден хатым кылынса, бул адамдарга пайдасы дагы барат. Жана угуп аткан адамдар эми түшүнгөнгө дагы ошол эмне окулуп атканын көңүл бурган. Себеби Куранды окууну, таравихтин окуунун максаттары тадаббур, ошол Курандагы маани маңыздарга токтобой. Эми башка адамдар боло турган болсо, Куранды түшүнбөгөн адамдар таравих окушу мүмкүн да, Кыргызстанда же башка эмне. Алар дагы бир Курандын руху менен, Курандын үнү менен, тамгалары менен рахаттанышы керек да. Жөн эле жанагы дырылдаган үн болуп калбашы керек да. Баягы Курандын, мисалы үчүн көрүп атпайбызбы, Европада деле жөнөкөй бир адамдарга барып Куранды угушса, ошону угуп илеп атышат да. Демек анын үнүндө, анын тамгаларынын чыгышында да бир кереметтер бар да. Адамдар ошондон таасир. Мисалы үчүн мечитке барганыбызда деле имам окуп атып бир кайгылуу немелерди окуса аркасында илеп атпайбы. Демек ушу Курандан таасир алат да. Ошондой бир Курандын руху, Курандын тартиби бузулбаган даражада таравих окулунса жакшы болот. Ушул деп ойлойм мен Рамазандын. Өтө сонун. Анан жаңы сапка кошулуп аткан мусулмандар, кыргыз жигиттер, кыздар бар да, биз жаңыдан орозо кармайм деп, ошолорго кандай осуят кылат элеңиз? Анан дагы бир суроо. Айтышат, мен намаз окуганды билбеймин, намазга даяр эмесмин, ал таравих окуганды билбеймин. Ошон үчүн орозону азырынча кармабай эле турсамбы дегендер дагы ушундайлар бар да. Ошолорго эмне дейт элеңиз? Эми жаңы намаз окуп аткандар же болбосо жаңы динге келип аткандар ушул айдан пайдаланып калышы керек да. Эми алардын ушул жаңы исламга келип же болбосо жаңы динди үйрөнүп баштаганына биз кубанычтабыз албетте. Бирок ошол Рамазандын, исламдын өзүнүн укуктары, өзүнүн эрежелери бар да. Ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар. Медицинага бирөө кирсе деле, сен жаңы бизге кирипсиң, макул деп ар нерсе уруксат бериле бербейт. Демек кирип атасыңбы, демек тартип менен мына нерсени үйрөнүшүң керек. Анан кийин сен барып врач болосуң, хирург болосуң дегендей. Ислам илими да өзүнчө бир илим, анын эрежелери бар, тартиптери бар. Бирок ошондо дагы ислам дини баягы адамдарга оорчулук келтирбеген дин болуп, кирип аткан намаздарга макул намаз окуй элек болсоңдар орозо кармай бер. Себеби орозо кармап баштаса, таравихке бар дейбиз. Таравихке баргандан кийин анан намаздын бир даамын татат, сажданын даамын татат, анда кандай рахат бар экендигин. Анан кийин Кудай Таалам жүрөгүн ачса, анан намазын баштап кетет. Эми анда намаз окубасаң, орозо кармабайсың десең, анда туура болбой калат да. Себеби орозо өзүнчө парз, Рамазандагы намаз өзүнчө парз. Ошого бирин аткарбай атса, бирисине макул дей беребиз дагы, аны кайын тартабыз. Окубай койсоң боло берет дебейбиз, балки ушуну окуп тур, иншалла Кудай Таалам калганына пайда берет дейбиз да. Себеби айтып калат го устаздар, намаз багымдат эле окуп турайын десе, окуп тура бер, калган эжелерин, сиңдилерин чакырып алат деп. Анан багымдатты окуп баштаган адам кайра намаздарын баарын толуктап алганга мүмкүнчүлүгү болот да, иншалла. Сон. Анан эми биздин студиянын өзгөчөлүгү десек болот. Биз көбүрөөк каржы маселелерине, ысырапкерчилик, анан үй бүлөдөгү каржынын бөлүнүшү, ким башкарыш керек дегендей маселелерди козгоп атабыз да. Өзгөчөлүгү ошондо деп эсептеймин. Эми ошол Рамазан айындагы орозонун
негизги максаттарынан бирөөсү ушу үнөмдөө деп айтса болобу? Үнөмдөөнү негизги максатка койбош керек го дейм да. Үнөмдөө дегенди негизги максатка кое турган болсок, анда бир маселенин жарым жагын карап калабыз да. Үнөмдөө десек мүмкүн үйгө тамак аш алып келүүдө же болбосо бир ысырап көчөктү тосуу жолу десек, анда башка нерседен тосуп коебуз. Анда берешендердин зекетиңерди ушул айда бергиле, жакшылыктарды кылгыла, медреселерге жардам бергиле, мечиттерге жардам бергиле, студенттерге окутканга жардам бергиле деген дагы берешендикке чакырган дагы чакырыктарыбыз бар да. Демек, бирөө ойлоп калбашы керек да, баягы туура эмес жакка кеткен пайдасыз нерселерди азайтыш керек дагы, жакшылыкка, пайдага, соопко боло турган нерсени көбөйтүш керек. Мисалы үчүн ушул колунда бар инсандар ушул айда көбүрөөк садака бериш керек. Көбүрөөк адамдарга ооз ачыш керек. Көбүрөөк адамдарга продукт кылып бериш керек. Ооруп аткандарды зыярат кылыш керек. Ал эми ошолор алган нерселерин үнөмдөп иштетиш керек. Ушундай десек туура болот да. Анан сиздики жакшы экен. Ошол эми азыркы мезгилде бул подкастыңыздын жакшы жагын айтам да. Азыркы мезгилде баягы ысырапкорчулук деген нерсе эми кыргызды өлтүрмөй болду да. Тойлорду айтпайлы, аштарды айтпайлы. Бирок ошол эле мезгилде кыргыздын кээ бир жарандары жыргап кеткен жери жок да. Анан баягы көп эле ысырап кылып, пайдасыз жакка атым чыгып, ушундай мени паланча ушундай десин деп кылабыз дагы, бирөөлөрдүн кулагын эле семиртебиз, бирок өзүбүздүн жарандар, мусулмандар кыйналып аткан мезгили бар да. Демек, ысырапкөчүлүктү тосуш керек дагы, ошол өзүбүздүн жардыларыбызга, өзүбүздүн бир колунда жок инсандарга жардам бериш керек да. Бир Меккеде окуп жүргөндө бир устазыбыздын айткан сөзү эсиме келди да. Эгерде дүйнө жүзүндө адамдар зекеттерин, садакаларын Кудай көргөзгөндөй берсе, жер бетинде кембагал, колунда жок инсан калбайт деп. Себеби Аллах Таала бир адамга байлыкты берет экен, ошол байлык менен сынайт экен. Сен мына байлыкты алдың, эми ушун зекетин бересиңби? Зекетиң мажбурий түрдө бересиң. Эмнеге десе, Аллах Таала мунун немесин, ырыскысын азыраак кылып, сенин ырыскыңды көбүрөөк кылды, сени сынаш үчүн. Анан сен акча алып атасың, демек берсең, баягы өзүңдүн сынооңдон өтөсүң, Аллах Тааланын бир рахматына илешесиң, зекетин берди деп. Андан кийинки дагы бир сүннөт болду, садака, өзүң ыктыярдуу. Кана өзүң берчи, мен го буйрук кылганда айла жок бердиң. Эми өзүң бересиңби деп. Бул жактагы колунда жокторго сабыр кылабы экен. Сага келет, кичине сабыр кылып тур деп эки жактан сыноо болот экен да. Демек, Рамазан айында ысырап кылбай, бирок берешендик менен дагы иш кылыш керек. Өтө сонун. Биз ошо өткөн темаларыбыздын бирөөсүндө Жорой Дамла менен ушул зекет маселеси, садака маселеси жөнүндө козгодук. И Рамазан айында ошонун соогу көп экендигин белгилеп, көбүнчө биз мусулмандар зекетти берүүдү пландаганда же башка садакаларды көбүнчө ушул Рамазанга апарып, ошого такап Рамазан ичинде берген жакшы деген маселени көтөрдүк. Андан тышкары питир садака маселеси. Питир садака маселеси жөнүндө да сүйлөштүк. Сиз дагы өзүңүздүн кошумчаңызды айтып кетсеңиз болот. Эми адамдарды багы зекеттерин Рамазанга берсин дегендин эки чоң пайдасы бар. Биринчи пайдасы, себеби бир адам бай болгондон кийин Кудай Таала мага байлык берди. Азыр 298 000 сом деп атабы зекеттин өткөнкү жылдык, азыркы чыгар элек болуш керек. Мынча айтканда 300 000 сомдун тегерегиндеги акчасы бар адам бул зекетке жеткен болот да. Анан ошону дагы бир айта кетишибиз керек да. Эми зекетти өлчөөдө бизде алтын менен күмүш менен эсептелинет да. Анан азыр айтып атабыз, дүйнөдөгү чоң аалымдар эсептегенде күмүш менен эмес, алтын менен эсептеши керек. Себеби илгери пайгамбарыбыздын мезгилинде, анан Абу Ханифанын мезгилинде, ошол замандарда баягы биздин фик китептери жазылган мезгилде алтын менен күмүштүн баасы жакын эле болгон, бир аз эле айырмы болгон да. Анан ошондон адамдар ошол зекетти же күмүш менен бер, же алтын менен бер деген маани бар. Азыркы мезгилде өзгөрүп кетти. Алтындын баасы кымбаттады да, күмүштүн баасы такыр арзандап кетти. Ошого зекет менен махыр маселесин күмүш менен эсептебестен алтын менен эсептеш керек деген пикирге келип атат. Эгерде күмүш менен эсептесе, Кыргызстандагы бардык адамдар бай болуп калат экен.
анда зекет берген адам чыкпай калат экен. Себеби күмүштүн баасы ушунчалык эсептелинет да. Мисалы үчүн 200 дирхам дей турган болсо, ошол азыр грамм мынча болот деп эсептеп келгенде, ар бир адам бай болуп калат экен да. Анан махырды дагы эң азы 10 дирхам десек, 10 дирхамыңыз 2000 сом, 3000 сом, 4000 сом болуп калат экен. Кыздардын эң акыры аз махыры 5000 сом десек, уят болуп калат. Ошого алтын менен эсептелинсе, эң аз махарды биз 27 000 деп эсептедик. 27 000 сом болсо, эң аз махыр берди, калганын Аллах Таалан дуа кылайлы десе дагы мындай кичине акылга сыя турган болот да. Анан ошого зекеттерди берип атканда, ошо муфтият бизге эсебин чыгарып берет. Ошол 300 000 канча чыгарып бергенден, ошону бергендин бул биринчи пайдасы. Рамазанда берсеңиз, баягы 2 эсе сооп калат. Биринчи парыздан кутулган болсун, экинчи берекелүү айда берип атканың үчүн. Экинчи пайдасы бул жанагы бир жыл айлангандан кийин зекет беришибиз керек да. Жана акча болду. Ошол акчаң кийинки жылы ошол айга келгенде азайбастан көбөйгөн болсо, же өзүндөй болсун, же көбөйгөн болсо, зекетин бере турган болсо, Рамазан деген нерсе бизге жакшы экен да. Өлчөм болот да. Былтыр орозодо бергем, быйыл дагы орозодо деп. Эгерде андан башка айды койсок, январь, февраль десек, анда алар жылып турат. Баягы биздин ай менен туура келбейт. Себеби зекет шариаттын айы менен, башкача айтканда, жанагы 12 ай биздин григорианский календардыкы менен эмес, хижраттын календар менен эсептелинет да. Ошондо анда 29 күн болуп калат, 30 күн болуп калат. Ошондо жанагы күн желинбейт. Шариатка ылайык болот дагы. Ошо Рамазанда берилсе эч бир ойлонбой берет да. Шабанда берсе, адамдар Шабанды билбейт. Мухаррамда берилсе, Мухаррамды билбейт. Себеби шариаттын ай сыныктарын билбей калдык да, көп элечи. Ражапта берсе, Ражап кайсы экен деп жүрөт. Рамазан дегенде бүтүн дүйнөдө быйыл азыр Рамазан башталды деп зекетин берүүгө дагы бир пайдасы болот. Фитр садакага келгенде да бул фитр садаканы дагы ошол муфтият бекитип берет. Канча өлчөмдө экен. Аны ошо буудай, арпа менен берсе болот, бирок акча менен берсе дагы болот. Эми ошол анфа лил фуқара. Ошо колунда жок адамдарга пайдалуураак боло турган кайсы. Мисалы үчүн азыр мезгилде буудай менен арпа пайдасын бербейт. Ошон үчүн акча менен бериш керек. Ошого талаш тартыштар бар да, акча менен берсең жарабайт, буудай арпа менен бериш керек. Себеби пайгамбарыбыз мезгилинде ошол буудай менен арпа, башка нерселер негизги тамак болгон да. Азыр бизде акча менен берүү пайдалуураак болуп атат. Себеби кембагал мүмкүн ага тамагын сатып алат, мүмкүн ага светин төлөйт, мүмкүн ага үйүнүн ижарасын төлөйт, өзүнүн муктаждыгын чечип алат да. Ошого Абу Ханифа 1150-жыл, мына 1014-15 кылым мурда эле айткан маселеси бардык заманга ылайык болуп атат да. Анан ошол муфтият көргөзгөндөн кийин ошо фитр садаканы бериш керек. Ал фитр садака ошол биздин орозобуздагы анча мынча кетирген кемчилик, башка нерселер болуп калат. Эми бирөөнү бир азыр көчөгө чыксаң баары неме көзүң түйүп түшүп калышы мүмкүн, жаман сөз сүйлөп алышың мүмкүн. Ошол нерселердин бардыгына каффарат, баягы жууй турган нерсе болот дагы. Ошону берген, ошо Рамазандын айытка чейин бергени мустахап болот. Кийин эле берсе өтө берет. Эми кээ бирде айтылып атат да, мисалы үчүн Рамазанга чейин берилиш керек, айттан кийинки берилген туура эмес деп коет. Жок, берген адамдар ошо Рамазан ичинде берди, болду. Эсеп болуп атат. Рамазандан кийин берсе деле бизде өтө берет. Аны эми жана хадисти ханафилер башкачараак түшүнгөн. Жана Рамазанга чейин, айтка чейин берилген хадис фитр садака бу фитр садака. Ал эми айттан кийинки берген жөнөкөй садака болуп калат деген хадисти ханафилер башкачараак түшүнөт. Демек, мойнуңдагы милдет кутулбайсың. Кайсы мезгилде берсең деле боло берет, бирок ошо Рамазандын ичинде, башында, ортосунда берген жакшыраак. Анан Рамазан айы береке айы деп атпайбызбы? Береке айы анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында болсун, сахабалар заманында болсун, мисалы үчүн чоң газаттарга Рамазан айында чыгышкан, бел байлап, анан жеңиштерге жетишкен дейт. Дүйнө иштеринде кандай? Мисалы үчүн биз ушундай түшүнүк менен, мисалы үчүн Рамазан айында ачтык ушул өзүбүздүн компаниябызды. Ошо Кудайга шүгүр берекеси, Рамазан берекеси менен иш сонун уланып кетти десек болот да. Ошол жагы кандай? Дүйнөгө да тиешеси барбы ал берекенин, же бир гана ахирет иштерине? Жок, Рамазан айы өзү берекелүү ай болуп атат. Ал ишти, кайсы ишти баштасаң береке болот, кайсыл амалды кылсаң береке болот. Ал дүйнөлүк болсун, акыреттик болсун. Себеби берекелүү айда кылынган нерсе
берекелүү болот да. Эмне себептен биз берекелүү жерге барып дуа кылып атабыз? Себеби орун берекелүү да. Эмне себептен Кабага барып дуа кылып атабыз? Эмне себептен таваф кылып дуа кылып атабыз? Эмне себептен кара ташты өбүп атып дуа кылып атабыз? Эмне себептен чоргонун астына барып дуа кылып атабыз? Сыры эмнеде? Сыры ошол орун берекелүү да. Демек орунда, ошо берекелүү орунда дуа кылган дуа кабыл болуп аткан болсо, ал убакыт дагы берекелүү болот. Кадыр түн берекелүү убакыт, жума берекелүү убакыт, орозо да берекелүү убакыт. Ал мезгилде жакшы иш баштайсыңбы, ибадат кыласың, бардыгында береке болот. Ошого имам Az-Zahabi өзүнүн Siyar Alam Nubala деген китебинде имам Кархи деген биздин аалымдын өмүр баянын айтат да. Имам Кархи кабруху ма'руфун дейт. Анын кабыры белгилүү дейт. Дуау инда кабрихи мустажаб дейт. Анын кабырынын жанында Аллахтан дуа кылсаң, кабырдан эмес, Аллахтан дуа кылсаң, дуа мустажаб кабыл болот дейт. Эмнеге? Ол берекелүү аалым, ошо аалымдын кабырынын жаны берекелүү. Анан Рамазан бизге берекелүү ай болуп атканда, анын ичинде кылынган дуа, башталган иш, бардык нерсе береке болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз кайсыл көпчүлүк газаваттарды Рамазан айында болсо, бардыгында жеңишке жеткен. Жеңишке жеткен. Жакшы. Эгер газват болуп ушундай бир сапар болуп кала турган болсо, пайгамбарыбыз айтат, ошо сапарга барганда орозосун ачканга мүмкүнчүлүк болгон. Ошо орун таваф деп калдыңыз. Ошону менен умрага өтүп кетсек, умра Рамазан айында ошонун өзгөчөлүгү. Рамазан айындагы умра башка мезгилдеги умралардан артыкчылык болот. Жанагы айткан сөзүбүзгө дагы бир далил да. Себеби башка мезгилде умранын соогун алсаң, ал эми Рамазанда кылынган дуанын соогу башкачараак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат, бир ансария, Мадиналык бир аял пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен ажылыкка барбай калат. Хаджатул вада коштошуу ажылыгында. Анан кайран пайгамбарыбыз коштошуу ажылыгын бүтүп Мадинага баргандан кийин жанагы ансария аялдан, Мадиналык да, сурайт да, сен эмне быйыл орозого немеге ажылыкка барбадың дегенде өзүрүн айтат. Ушундай бир үзүлүү болуп калды, улоо жок болуп калды, күйөөм экөөбүзгө бир неме болуп калды. Шунун себебинен мен барбай калдым деп үзүрүн айтып өкүнгөндө пайгамбарыбыз жанагы сахаба аялдын өкүнгөнүн көрүп эмне деген? Эми сен Рамазанда умра кылгын, ал күн Рамазанда кылынган умра ажылыкка тете деген. Сообу. Башка бир риваятта мени менен ажылык кылганга тете деген хадисин айткан. Ошондон Рамазан айында умра кылуу өтө жакшы. Мисалы мен дагы азыр Рамазанда умрага кетип атам иншалла. Жакшы, Аллах ниетиңизге жеткирсин. Алдындан ошо зыяраттар, Рамазанда кылына турган ибадаттар, ошондой эле умралар кабыл болсун. Чынында биз өзү ушул иш менен элекпиз да, умра иштери менен. Рамазан айында чынында дүйнө жүзүнөн айрыкча өзгөчө ошол акыркы 10 күндүктө өтө көп келгендиктен ажылыктан да балким көбүрөөк адам келет да. Ошол демек ошол маселе акыркы 10 күндүктүн жана этикаф сүннөтүнө байланыштуубу? Эки тарап менен карайлык. Эмне себептен Рамазанда чындыгында ажылыкка караганда Рамазанда көп келет. Себеби ажылыкта байлар гана келет. Анын акчасы кымбат болот, анын чектелүү гана. Квоталар чектелүү. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда 6000дин тегерегинде гана квота берет. Ал эми орозодо болсо чектелинбейт. Анан ар бир адам барганга мүмкүнчүлүгү бар. Байы да, кем да, акчасы да аз. Ошондуктан биринчи жагынан көп баруунун себеби ушул. Экинчиден соогун көп болот. Ким каалабайт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылган соогун алгандыгын, же болбосо башка риваятты алып ажылыктын соогун алгандыгы. Андан дагы Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө адамдар көбөйөт. Акыркы күндө адамдардын көбөйгөнүнүн себеби дагы пайгамбарыбыздын амалына байланыштуу. Себеби пайгамбарыбыз акыркы 10 күндүктө болду. Бардык ишти жыйыштырып, аялдарын дагы таштап, мечитке этикафка кирип ибадат кылат эле. Себеби ал күнү ибадат кылуу эң негизи кадыр түн ошол 10 күндүктүн ичинде айтылат. Эми негизи Рамазандын ичинен да карагыла дейт, бирок көпчүлүк риваяттарда ошо акыркы 10 күндүктө, андан да 26-сынан 27-сине караган түнү деп айтылат. Себеби ошол кадыр түнүнүн да ошол жерге бекитилгенин бүгүн пайгамбарыбыз акыркы 10 күндүктө ибадат менен өткөргөн. Ошого Ханафи мазхабта сүннат муаккада бекемделген сүннөт акыркы 10 күндүктө
этикаф кылуу. Калган күндөр этикаф кылып, же болбосо жыл бою этикаф кылуу бул сүннөт гана. Этикафтын эмелерин түшүндүрүп берсеңиз, шарттары кандай болот? Этикаф деген өзү эмне? Этикаф деген нерсе бир жерде бекем болуп туруу да. Ма хадиги таматилу лати антум лаха акифун деген аят. Ошол аятты Али радиаллаху анху окуганда бирөөлөр шахмат ойноп отурганын көрүп, ма хадиги таматилу лати антум лаха акифун. Акифун деген ай ушундай бери жылбастан отуруп ойноп атасыңар. Эмне бул нерсе? Bundan көрө силер тозоктун отун кармаганыңар жакшыраак болот деген Али радиаллаху анху сөзү бар да. Бул тилдеги мааниси ошол бир жерде бекем туруу деген. Ал деген нерсе этикафка кирген адам ниет кылып кирет, ал жерден чыкпайт. Бир өтө зарыл үзүр болсо гана чыгат, башка себеп менен чыкпайт. Мечитке. Мечиттин ичинен чыкпайт. Анан ошого ал жерге тамагын ошол жерге алып барып берет, төшөгүн ошол жерге алып барып берет, ошол жерде отурат. Ошол жерде ибадат кылат, Куранын окуйт, ибадат кылат. Болду, башка иш кылбайт. Анан эми этикафтын негизи шарттары аябай көп. Анын бузула турган нерселери бар. Мисалы үчүн аялдарга жакындык кылып койсо, же болбосо мечиттен себепсиз чыгып кетсе, көп шарттар бар да. Эми азыр бул жерде анын баардыгын айтып отуруп мүмкүн эмес. Мүмкүн дагы Рамазанга жакын, ошо 10 күндүккө жакын калганда атайын бир берүү болсо, этикаф боюнча өзүнчө сабак кылсак болот. Себеби азыркы мезгилде ушул этикаф амалы көп аткарылбай калды бизде. Мисалы үчүн мен Меккеде окуп жүргөнүмдө ар бир адам этикафка отурат эле да. Ал үчүн атайын жазылып мечитте, Масжидил Харам Кабадагы мечитте, андан кийин Мадинадагы мечитке атайын алдын ала орун алат, болбосо батпай калат да. Азыркы мезгилде болсо кадимкидей QR код менен жанагындай месталар бөлүнүп калыптыр да. Демек ушундай амалдар пайгамбарыбыз кылган нерсе азыркы мезгилде эмнегедир ошол сүннөт, сүннөт муаккада бекемделген сүннөт. Аны биз ар бир мусулман кылышы керек да. Бирок азыркы мезгилде мүмкүн адамдарга ошо этикафтын фазилети түшүндүрүлбөктүгөн, же болбосо ошол күндү 10 күндү кантип ошол жерде отурам, дүйнө калып кетет дегендиктенби адамдардан алысыраак болуп кетти. Жакшылап түшүндүргөн болсок, иншалла элдер этикафка отурса, ал күн дуалар кабыл болот, ибадат менен адам тазаланат да. Өтө сонун. Буюрса анда дагы бир конокко келгениңизде этикаф жөнүндө сүйлөшөт экенбиз да. Анан илим, билим жөнүндө өзүңүз сүйлөп калдыңыз. Меккеде окудум дедиңиз. Рамазандагы алган илим, Куран жаттоо албетте берекеси болсо керек. Эми адаттар ар кандай болот да. Тилекке каршы Рамазан айында илим токтойт. Себеби бардык устаздар сабагын токтотот. Мечиттеги устаздар болсун, жанагы жеке, мисалы биз устазыбыз шейх Тарык Сардар Алиден сабак алат элек, анан шейх Юсуф Канадиден, шейх муфти Азиз Рахман деген шейхтерден алат. Рамазан келген сабагын жабат. Эмнеге десе, бул ибадаттын айы. Илимди башка мезгилде ала беребиз. Бул айда жалаң Куран окуу ибадат менен. Куран жаттайсың, ибадат кыласың. Карылардагы биз билгенден ошо Рамазан айында Куранны такрар кайталап, ошо бышыктап, көбүнчө таравихке өтүп, ошондой неме кылганын билебиз да. Ошо таравих деген сөздүн мааниси өзү эмне? Таравих деген таруиха эсалуу деген. Рауихна я Билал, мени эсалдырган, рауихна жана азан айт, мен намаз эсалайын деген пайгамбардын сөзү бар. Таравих деген эсалуу. Таруиха ошо ар бир 4 рекеттен кийин эсалуу бар го. Муну ошолдон улам таравих деп аталып калган. 2 рекеттен 4 рекет окуйт дагы адамдар бир аз эс алат. Анан 2 рекет, 4 рекет бир эс алат. Ошентип эсалуу ошонун ортосундагы эсалуулар таруиха деп айтылып калган. Анан бул таруиха эсалууда адамдар эмне кылыш керек? Ал боюнча ар кандай мисалдар бар. Мисалы үчүн Ахлу Макка, Мекке эли таваф кылган экен. Ошол таруихада токтоду, дароо бир таваф кылып келишкен дагы, 7 жолу таваф кылып 2 рекет намаз окуса, умранын сообу берилет да. Бир таваф кылып келген дагы, анан кийинки 2 рекет, 4 рекетке өткөн. Ахлу Мадина, Медина эли бизде эми таваф кылганга неме жок. Каба жок. Анан биз Мекке элинен соогунан аз калабызбы деп туруп Ахлу Маккалар эмне кылган экен?
ошол мезгилде нафил окуй ишкен экен. Ал нафилдер башка. Ошого Малики мазхабта таравихтен көбүрөөк болгондугу ошо. Ахли Маккаликтер ошо таравихтын ордуна дагы нафил окуйган, анан жалпысын 36 экен, азыр эсимде жок болуп атат. Ошондой болуп Малики мазхабта имам Малик Мадинада болгондо. А бизде эмне болот? Бизде жанагы тасбих айтылынат, дуа кылынат, ошо ар кандай кылса болот. Эми бизде жанагы Субхана зил мулки вал малакут деген айтылып ушул адат болуп калды. Андан башка нерселерди да кылса болот. Себеби ошол бизге нас эмес. Же болбосо Ханафи мазхабта ушуну гана кылыш керек деген маселе эмес. Бизге ушундай мурда айтылып калган азыр эми ошону кайталай бербестен, мисалы үчүн Абшүкүр Дамланыкында сабакта болуп кетет. Абшүкүр Дамлан мечитинде таравихтын ордуна сырасы бир хадис, эки хадис окуп берет. Мен каникулга келип жүргөнүмдө бир орозодо келип калдым. Чубак ажы Каси мечитинде ошол сабак таравихтын ордуна бир хадис окуп же бир маселе айтып берип. Демек ошол эс алуу мезгилинде адамдар кандай эс алыш керек болсо, ошол пайдалуу эс алуу боло турган болсо кылса боло берет да ошондой. Ай ошол намаздын өзүнү дагы ошо тарвиха деп эсептесе болобу? Руханий эс алуу. Имам Малики мазхабта ошол таравихда намаз окуп, нафил окуп турчу, адамдар эс алып атпайбы? Адамдар намаз менен эс алат. Пайгамбарыбыз намаз менен кууганга, намаз менен эс алган. Эми ал ар бир адамдын өзүнө иманына жараша болот да. Кээ бир адамдар мүмкүн эс алышы мүмкүн да. Анан ошо таравихда да намаз окуш керек десе, мүмкүн кээ бир адамдарга оор келиши мүмкүн да. Себеби таравих өзү узун болуп атат. Биз анча узун намаздарды көргөн эмеспиз, жыл боючу. Сааттап турулат да. Бели ооруп кетет, оорулуу бар, бут ооруганы бар, бели ооруганы бар, азыр баардыгыбыз кыймылдабай жүрүп бар жогубуз ооруп калган. Ошого ушул кичине эс алуу болуш керек да. Ал эс алууда мүмкүн адамдарды тажатпай турган бир кичине сабактар, аңгемелер, же болбосо суу таркатып, мындай болуп кичине белин жазса, зыяны жок иншалла. Кармоодун, орозо кармоодун убактысы. Качан орозонун кармоодун убактысы саатка байланыштуу же күнгө байланыштуу, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми орозонун убактысы фажырдан баштап гуруп же болбосо күн батканга чейин, күн багымдаттын убактысынан, күн чыккандан дебейли, багымдаттын убактысынан баштап күн батканга чейин, башкача айтканда шамдын убактысына чейин. Эми биздин фик китептеринде анын убактыларын айткан. Мындай болсо анан кийин шафак кете элек болуш керек, анан гуруп болуш керек, анан тоолор тоспогон болуш керек деп. Аны азыркы мезгилде аалымдар дагы чечип бере албайт. Чыгып күндү карап же болбосо убакытты бере албайт. Ошол нерсеге кийинчерээк жанагы адистердин изилдөөсү менен азыркы мезгилде баягы бир системага коюлган. Мисалы үчүн аль-фажр биздин сааттарыбыз бар. Ошо фажирлер ошол дүйнөлүк неме менен текшерилип, ошого коюлган. Азыркы мезгилде Насаат медиа. Ошо Насаат медиага кичине биздин могу фажир менен Насаат медиада айырмачылыктар азыраак бар. Себеби запас берилген. Адамдар баягы күйүп калбас үчүн кичине запас берилген да. Буну Абибулла Дамла менин досум ушул негиздеп ушул киргизди, аябай жакшы болду. Кийин Насаат медиа менен кеңеш ошол болду. Адамдар азыр илгери бир угуп калабыз да. Чымчык чырылдаган мезгилде ооз ачыш керек, анан кийин таң агарганда азыр караңгы болуп атат деп. Андай эмес. Ошол сааттарга көңүл бурсак жакшы болот. Эми пайгамбарыбыздын заманына кайта турган болсок, жанагы атим сыяма илал лейл дегенде түн ошол орозонун түнгө чейин кылгыла дегенде немени магриптин, шамдын убактысына чейин, минал фажр деген багымдаттын азанына чейин деген маселелер айтылып, адамдар ошол көңүл бурушу керек. Бизде адамдардын арасында ушу көп мындай бир күмөндүү нерселерди таркаткандар бар да. Пайгамбарыбыздын хадиси бар экен. Ал хадисте эгерде силердин колуңарда идиш боло турган болсо, азан болуп атса, ошону алып кирип кое берсеңер боло берет. Себеби азандын мезгилинде пайгамбарыбыздын хадиси бар деп ошону айтылышат да. Бизде жалпы эрежеде, исламдагы жалпы эрежеде болду. Азандын алифи чыкканда оозду жабыш керек болот. Алла деген алиф чыкканда оозундагы бар адам оозундагы нерсесин алышы керек болот. Себеби азан айтылганда тамак жесе болду. Эгер билип туруп жеген болсо каффарат болот, штраф болот. Билбей жеп алган болсо каза болот. Ал эми жана хадисти аны алымдар башкача түшүнгөн. Ага ар кандай маанилерди берген. Ал хадисти имам Абу Хатим ар-Рази деген чоң алым бар, өзүнүн Ал-Илал деген китебинде бул хадис даиф деген, алсыз деген, далилге жарабайт деген.
Башка аалымдар бул хадис пайгамбарыбыздын мезгилинде 2 азан айтылган. Билалдин азаны айтылган, анан Ибн Умму Мактумдун пайгамбардын экинчи азанчысы. Билал азанга айтканда адамдар сарылка турган. Имам Ибн Умму Мактум айтылганда адамдар оозун жапкан. Бул хадис Билалдин хадисине айтылган. Силер сарылка тургузда тамагыңарды жей бергиле. Коркпол, ал Ибн Умму Мактумдун хадис немесинде азанында токтогула деген маани берилет. Себеби бизде аятта ачык турат да, болду. Минал фажр болду. Фажр дегенде бул азан айтылган мезгилде, жоксо фажрдын убактысы киргенде тып токтош керек. Ошого адамдарга эскертүү иретинде ошол эң жакшы эми Кыргызстанда көп колдонгон бул Насаат медиа. Насаат медиага ишеним бар толук бойдон. Адамдарга ошол кепилдик бар десек болот да, себеби аалымдар тарабынан түзүлгөн. Ошол азан айтылганга чейин токтош керек. Андан дагы баягы адамдар ушу акыркы азан 2 секундга чейин жебестен бир 10 мүнөт, 15 мүнөт эртерээк токтош керек. Себеби көп жеп алса чыгып кетиши мүмкүн. Антса дагы орозосу кайра кетип калса, оозун ачып кайра кетип калса, оозу ачылып калышы мүмкүн. Эртерээк токтотуп, тиш-пишти жууп, тазаланып, даратын алып намазга даярдаш керек. Себеби орозобузду бузуп калуу коркунучу бар да. Эгерде билбей бузулуп калса макул, ордуна башка мезгилде кармап берсек болот. Бирок берекелүү күндө кармалбай калып атат да. Берекелүү күндөгү орозоңуз жарабай калып атат. Ошон үчүн эртең мененки багымдаттагы убакытка көңүл буруш керек. Анан ачканга дагы эртерээк ачып ийбеш керек. 2 секунд, 5 секунд калганда ачып ийсең, бул сенин немең эсептелинбейт. Орозоң болду, бузулду, ордуна каза тутуш керек. Атайлап ачып ийсең мүмкүн кафарат болот. Ошон үчүн кичине токтотуп азан айтылганда, себеби пайгамбарыбыздын хадиси бар да, саарлыкты кечиктиргиле, ооз ачарды эртелеткиле деген. Ал деген нерсе ошол убакыттан өтүп кетпестен. Эми баягы саат 12де же 1де түндө эле жеп жатып ал деген жок да. Эртерээк ошол багымдатка ошол жакын калганга чейин сохор кылгыла, себеби кечке чейин жүрүүгө адамдарга кубат күч болот да. Себеби 12де жатып алса, мүмкүн саат 6да турса карды ачып калган болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ошол убакытка чейин жегиле, өтүп кетпегиле деген. Эртерээк ачкыла дегени дагы ошо убакытка келип. Убакыт болсо деле мен жакшы болбой калбасын деп күмөндөп жүрө бербегиле деген маани келген да. Анан ушул сааттарга же болбосо Насаат медиага кармаганы жакшы болот. Эми дагы бир нерсени айтайын. Эгерде азан менен сааттын айырмасы болуп калсачы. Азан эртерээк айтылып калды, саат айтылын элек. Саатка караш керек. Себеби азанчы мүмкүн эртерээк ойгонуп калды. Мүмкүн кеч айтылып калды. Сен саат айтылды, азанчы айтылып күтпөйсүң, ача бересиң. Себеби азанчы мүмкүн даратал кече калып калды. Ошого бизде туура убакыт бул саат болуш керек. Анан азанчыга экөөнү мен бириктиремин десе деле неме жок, эми бир 2 мүнөт 3 мүнөт айырма болушу мүмкүн, бирок эрте ачып алса, азанчыдан саатка карап туруп азан айтылыкты ачып алып кийин азан айтса, коркпой эле коюш керек да, намазым орозом бузулуп калды депчи. Себеби саатка этимат кылуу эң же болбосо таянуу эң туура. Өтө сонун. Анан саарлыкта береке бар дейт го. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадиси бар. Тасаххару, саарлык кылгыла. Албетте саарлыкта береке бар дейт. Башка бир хадисте биз менен китеп ээлеринин ортосундагы айырмачылык бул саарлык дейт. Ошон үчүн саарлык кылганда береке бар, Аллах тааланын берекеси бар. Эч нерсе жөн эле суу менен куурма жептирип ооз жапса керек бар да, кечке чейин тамак жеген, саарлыкта эч нерсе жегиси келбейт, бирок туруп ошол берекеге илешип, суу ичип, куурма жеп, анан оозун жаап алса да жакшы болот иншалла. Анан айттыңыз, билип же билбестен бузуп алгандар болот. Эмне бузат орозону? Анан штрафтар кандай болот? Эгер билип бузган болсо же билбей бузган болсо? Эми орозону буза турган нерселер көп. Ал деген нерсе эң негизги эрежени айта турган болсо, ооз менен мурундан кирген бүтүндөй нерсе орозону бузат. Анан артка авреттен суу кирип кетсе бузат. Анан эгерде кокустан бирөө бир согушта жаракат алып калды,
менен анан барып сууга жууган орозо ичине ашказанга чейин суу жетип калса, мына ушу 3 мезгилде орозо бузулат. Андан кийин аялына жакындык кылса орозо бузулат. Эми ушул нерселерди биз эреже, кайда деп бекиттик. Же болбосо фик китептеринде муну кыяс дейт, эреже. Ушул эреже. Эми ушундан башкачараак болсо орозо бузулбайт деген нерсе. Мисалы, бирөө унутуп калып тамак жеп алса эмне болот десе, бул эреже муну эрежеге каршы келип атат. Себеби эреже тамак жебеш керек да. Унутуп жеп алды. Унутуп жеп алса орозосу бузулбайт. Кандай болду? Себеби бизде эрежени айтпадыңбы беле? Жеп алса тамагынан өттү, тамагында даамы билинди, орозоң ачат дегенбиз. Бул жеп тоюп алдыбы? Эмнеге десе, себеби пайгамбарыбыз хадиси бар. Ким адашып же унутуп жеп алган болсо, Аллах Таала аны тамактандырыптыр, анан суусундандырыптыр, орозону уланта берсин дейт. Демек, Аллах Таала менен пайгамбар бизге динди тартиптеп берип аткан. Демек, бул эрежеге каршы келип, буну өзүнчө эреже кылып чыгарабыз. Аны шарият илиминде истихсан деп айтылат. Демек, эреже менен эчтеке жебешибизде, тамагыбызда даамы билинсе дагы орозо бузулат, эчтеке жебеш керек. Унутуп калып жесең, курсагың тоюп калса деле орозоң бузулбайт. Бул экинчи эреженин негизинде. Же болбосо баягы орусча айтса исключение. Бул эрежеден исключение болуп чыккан эреже. Себеби пайгамбарыбыз айтты, демек бузулбайт. Бул жалпы эреже менен жүрөбүз, унутуп калса бул эрежеге өтөбүз. Ал эми экинчи маселе сурооңуз кайсы эле? Билип туруп. Анан бул унутуп калганда. Ал эми ката кеткен бар, анан атайлап жеген бар. Эки маселе бар да. Унутуп калган, ката кеткен, атайлаган. Ката кетип калган абалдар болот. Кандай болот? Дарат алып атканыңда көңүл бурбай каласың дагы, көбүрөөк сууну алып ийесиң, тамагың кетип калат. Же болбосо да ошого окшогон нерселер бар да. Ката кетип калып туруп ооз ачылып калган. Ката кетип ачылына турган болсо, ал күнү орозосу бузулду. Бирок ага штраф милдеттүү болбойт. Себеби ката болгон үчүн. Себеби ката бизден көтөрүлгөн. Биз ага катага жооп бере албайбыз. Атайлап жеп алганда чоң көйгөй бар. Себеби атайлап жеп алуу билип туруп, ошо орозону жебеш керек экенин билип туруп жесе, ага атайын айып жыгылынат. Айып бул күнүнө 60 күн штраф кылып берет, уда тутканга. Анын барып туруп 58 күн болгондо ачып ийсе, кайра нөлдөн баштайт. Эмнеге десе, себеби Рамазан айында Аллах Таала орозо кармагыла деген буйругун моюнтоңдук кылып жегендиги үчүн тарбия иретинде берилген жаза. Ар нерсеге кылмышка ар кандай жаза бар да. Кызылдан өтүп кетип атсаң, светофордо жаза берип атпайбы? Эмнеге жаза берип атат? Сени тарбиялаш үчүн. Экинчи мындай кылбайсың. Анан башкаларга өрнөк болуш үчүн. Демек ошо бир адам атайлап жеди, анда ал ошол штрафты төлөшү керек болот. Анан дагы бир маселе бар. Кээ бир адамдар бар. Жөн эле жеп жүрөт. Орозону түшүнбөйт. Эми алар 30 күн бою жеди. Эми ар бир күнүнө 60 күндөн тутса, ал өмүр бою деле тутуп бүтпөйт го. 4 жыл ошентип жеген болсо, ал качан казасын кармап берет десе, ниет кылып туруп анан бузгандарды ошол айыпка жыгылат деп айтат. Себеби билбестен алар жеп жүрүшөт, аларды ошо күнүнө күн гана карма дейбиз. Себеби көп адамдар жөн эле жүрөт да, түшүнбөйт. Аларды орозого келгенден болуп тутуп кете бер дейбиз. Ал качан ниет кылып, мен эртең орозомун деп барып туруп анан жеп алгандыгына ошол 60 күнгө. Көп берилген суроолор бар да, мисалы үчүн укол алсам эмне болот дегендей. Анан 3 күн башында, 3 күн ортосунда, 3 күн аягында кармап койсо болот экен го дегендей. Ушундай популярдуу суроолор бар да, ошолорго жооп берсеңиз. Анан өзүңүзгө дагы бериле турган көбүрөөк ушундай популярдуу суроолор бар да, сиз дамыласыз. Биринчи сурооңуз. Укол маселеси. Укол маселеси азыркы мезгилде мындай илимсиздердин арасындагы болгон талаш. Илимдүүлөр азыр бардыгы эле ушул билип калышты. Себеби укол деген нерсе жаңы пайда болгон маселе. Бул Абу Ханифанын же пайгамбарыбыз мезгилинде болгон эмес. Пайгамбарыбыз мезгилинде же Абу Ханифанын мезгилинде болгон эмес, туурараак сүйлөйлү. Себеби ал мезгилде болмогондон кийин ага сүйлөнүлгөн эмес. Андан кийинки аалымдар ага сүйлөйт. Себеби фикх деген нерсе бул күнүмдүк жашообуз экен да. Күнүгө жаңы нерсе пайда болуп атат.
ага өзүнүн заманындагы аалымдар жооп берип кете берет. Себеби биз Ханафи мазхабта муштахид фил мазхаб деген бар да, муштахид мутлак боло албайт. Болду 400-жылдан кийин эч бир муштахид мутлак чыга элек. Муштахид мутлак деген Абу Ханифадай илимдин акыркы чегине жеткен аалым. Андан кийинки мазхабтын ичинде муштахидтер чыгат. Алар ар бир заманда келип, Абу Ханифанын түзгөн эрежелеринен башка өкүмдөрдү чыгарып, аны тахриж деп айтылат. Жаңы маселелерге жооп берет, бул кыяматка чейин уланат. Себеби ислам кыяматка чейин жооп берет дебедикпи? Ал деген нерсе ошо аалымдар жооп берет. Ал ислам сүйлөбөйт да. Демек аалымдар эрежелеринин негизинде ушул маселелерге жооп берет. Ошого укол деген нерсе мурда болгон эмес. Кийинки аалымдардан бул маселеге жооп беришкен. Мен билгенден эң биринчи ушул маселеге сүйлөгөн аалым Мухаммад Бахит Мути'i, Египеттин мурдагы муфтии, Ханафи аалым болгон. Мурда Шафии болгон, кийин Ханафи болуп кеткен, алхамдулилла. Ал Мухаммад Бахит Мути'i Ханафи мазхабта акыркы чыккан аалымдардан, сөзү этибарга алынган аалымдардан. Ошол кишинин фатвасы бар, уколдун кайсы бир түрү болбосун ооз ачпайт. Эмнеге ооз ачпайт десе, бул ал укол жамбашка берилген болсун, териге берилсин, тамырга берилсин. Себеби эмне десе, себеби бизге атайын ооз ача турган тешикчелер бар. Ооз, мурун, анан арт кабырет, анан ич. Ушул башка жерден кирген болсо, ал ооз ача турган нерсе этибарга алынган тешикчеден кирбегендиктен ачылбайт. Ошого эрежелерге таяп турбайбай сонун маселе кылган, уколдун бир дагы түрү ооз ачпайт. Анан мага бирөөлөр суроо берди, анда бир тамак укол бар экен го. Укол кылып койсоң курсагың ток жүрө берет экен. Эмне болот ошондо? Анда орозо кармабай жүрөсүң. Эми ал акмак ошондой кылып аткан болсо, анын орозосунда макрух иш кылып атат. Туура эмес иш кылып, бирок орозосу ачылбайт. Соогунан кургалышы мүмкүн. Ошентип атайын баягы орозонун негизги максатын чаңган болсо. Бирок эми аалымдар ушундай эреже түзүптүр, ооз ачпайт. Себеби этибарга алынбаган тешикчеден кирип атат. Анан ошондой эле бир маселе, биз жуунганда деле денеде тешикчелер бар. Суу кирет. Ошон үчүн адам жуунгандан кийин мындай сергип, денелери жакшы болуп, жүздөрү аппак болуп сонун болуп калат. Демек, ошо тешикчелерден суу кирип жакшы, бирок ошол этибарга алынбайт. Эч ким ооз ачты дебейт. Бирок крем сыйпайт. Беттериңки колуна сыйпайт. Ошол крем денеңе сиңип кетип атабы? Сиңип кетип атат. Ал денеге азык болуп атабы? Азык болуп атат. Бирок этибарга алынбаган тешиктен киргендиги үчүн анын зыяны жок. Эми ошол мезгилде Мухаммад Бахит Мути'i ошого фатва берген экен. Андан кийинки аалымдар ошонун сөзү менен кетип атат. Мисалы үчүн шейх Салах Абул Хадж Иорданияда биздин устаз ошентип фатва берди. Башка аалымдар деле ошентет. Шафи мазхабында Мухаммад Рамазан Бути ошентип фатва берген. Анан кээ биркилер келе жок, ачылат десе, макул ачылат. Сиздин мазхабтагы даражаңыз канча? Ошо Кыргызстанда кээ биркилер ошентип айтып атат да. Ачылат, мен айтып атам. Хидаядан да айтылган эмес. Хидаяда хукна деп келинген нерсе бар да. Хукна деген бул свеча. Арт кабыретке салынат го, жана температурага. Ошону хукна десе, аны түзмө-түз которсо, укол деп чыгат да. Хукна укол деп. Анан ошондон улам айтып атышабы, же болбосо бир ибараларды туура эмес түшүнүп атабы, эч бир аалымдар антип айткан эмес, балки бардыгы Мухаммад Бахит Мути'дин фатвасын алып, азыркы мезгилде уколдор берет. Эми бир адамга талаштан чыгыш үчүн уколдорду албай турса болот. Ооз ачкандан кийин алса жакшы болот. Эми бир адам муктаж болуп калды. Биз бардыгы эле барып укол ала берсин, жыргай берсин деп аткан жерибиз жок. Бир адам муктаж болуп калды. Бул берекелүү Рамазан айында орозосун бузгусу келбей атат. Ошол соопко ээ болчу. Эмне кылам десе, бисмилла, уколуңду ала бер. Анан ал зыяны бербейт. Популярдуу суроолор жөнүндө суралганбыз. Ошо мисалы үчүн айтып калдыңыз, жана суу маселеси. Кээ бирлер Рамазанда сууга сүзсө болобу, сууга түшсө болобу деген бар, баняга түшсө болобу деген бар. Анан тиш маселеси, тиш тазалоо, тиш жуу, паста колдонуу. Ошол суроолор көп да. Эми сиз дамыласыз, сизге өзүңүзгө деле көп суроолор берилсе керек. Ошолор жөнүндө айтсам. Биринчи, жанагы Рамазандын башында 3 күн, ортосунда 3 күн мындай нерсе жок. Бирок ошентип кармаган болсо 3 күн, 6-9 күндөн кутулат, калган милдет болот. Жеп алган болсо анын кафаратыңыз керек болот. Андай маселе шариятыбызда жок. Экинчи маселе сууга түшүү. Сууга түшкөндө шарият кайтарбайт. Бирок
макрух. Себеби коркунуч бар. Сууга түшкөндө оозго суу кирип кетүү, мурундан суу кирип кетүү коркунучу бар. Менмин деген эле ушул жанагы сууга сүзгөн адам эле сактанып калбаса, кандайдыр бир өлчөмдө кирип кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн сактанып сууга түшпөгөн жакшы. Эгер бирөө сууга түштү, мен башымды салбайм десе, зыяны жок. Душка түшсө, зыяны жок. Ошон үчүн бир адам эгерде жуунуу милдет болуп кала турган болсо, мисалы, жуунуп атпайбы ошого оозуна бир аз суу алып, баягы гаргара кылып тамагын чайкабастан оозду гана чайкап, анан мурунду гана чайкап, ошол жууна берет. Себеби гусулда, жуунууда ооз менен мурунду жууп парыз да. Ошого айла жок жууйбуз, бирок этият кылып кетип калса дагы. Ошон үчүн жанагы тамакты гаргара кылып чайкабастан ошол этият кылып оозду мурунду жууп, анан бүт денени жуубуз. Демек жууган болот. Эми ошол көлгө түшсө деле болот да. Бирок баягы головой таштап, башы менен таштап, орозосун бузуп албаш керек, этият болуш керек. 30 күн этият кылып ошол көлгө, бассейнге барбай турса жакшы болот. Эми күн ысык мезгили болуп калышы мүмкүн, иштеген адамдар бар, башкалар бар. Кандай болот десе, мындай башын салбастан сууга түшкөнгө шариат уруксат берет. Андан кийинки дагы бир маселе тиш маселеси. Тиш маселеси кичине көйгөйлүү маселе. Бизде эреже бар дедик го. Кайсы бир нерсенин даамы тамакта билинсе, орозо бузулат. Ошон үчүн жанагы күйөөсү адепсиз бир адеби начар бир аял тамак кылып атса, ошол тили менен тамактын тузун көргөнгө шариат уруксат берет дейт. Шарты күйөөсүнүн адеби ахлагы начар болуш керек. Себеби тузу аз болуп калып же жакшы болбой калса, үйдө уруш чыга турган даражада. Ошондо да тили менен гана даам билип кайра түкүрүш керек дейт. Тамакта даамы билине турган болсо ооз ачылып калат. Ошол эреженин негизинде эгерде зубный паста менен, щетка менен тиш жуулган болсо, пастанын даамы тамакта билинсе, ооз бузулат, орозо бузулат. Ошон үчүн азыркы жаңы пайда болгон маселе да, азыркы аалымдар ушул маселени макрух тахрими, арамга жакыныраак деп. Ал үчүн же мисвак колдонсун, же ооз жапканга чейин тишин тазалап алсын. Себеби тамакта даамы билинип калса, ал эмненин нерсеси болсун, орозосу бузулуп калат. Ошон үчүн биз айтып атабыз, орозо мезгилде тишти паста менен жуубаш керек, балки кичине эртерээк токтотуп тишти жууп алыш керек. Анан эми кээ бир адамдар боло берет деп фатва берип атат, эми ошонун жоопкерчилигин өзү алып атса керек. Мен ошо болбойт деп айтып келем ошо. Дамыла ошо дагы популярдуу суроолордон баласын өпсө кандай болот? Же болбосо негизи эле өбүшсө кандай болот деген суроолор бар да. Кээ бирлер баягы учурашканда деле учурашат. Ошол кандай болот? Рамазанда өбүшкөн экиге бөлүнөт. Чектен ашкан өбүшүү, анан жөн гана. Чектен ашкан өбүшүү макрух, жакшы эмес. Ал эми жөн бетинен өбүп коюуну эки түр менен карайбыз. Биринчиси, эгер балага келе турган болсо, эми балдар азыр эми шаарда эле балдар таптаза болсо, айылда балдардын баары бети шакмар болуп, жеген вареньясы бетине шыбалып, ушундай эле жүрөт да. Балдар өпкөн мезгилде ошол даам тамакка кетип кала турган болсо, орозо бузулуп калат. Ошондон абайлаш керек. Анан аялдар, мисалы үчүн крем бир нерсе сыйпап алат, аялын өпкөн мезгилде ошонун даамы тамакка кетип кала турган коркунуч болсо, эми мен билбейм аны ошондой болобу болбойбу. Ушундай болуп кала турган болсо, анда орозо бузулуп калуу коркунучу бар. Бирок жөнөкөй, таза болсо өпсө зыяны жок. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо орозо мезгилде аялдардын өпкөндүгү жөнүндө бизде далилдер бар. Демек, орозо өпкөндөн бузулбайт. Дамланан каза болуп калган, калып кеткен күндөрдү кантип толуктайсыз? Эми каза болуп кеткен орозолорду 3 түргө бөлүп карайбыз. Биринчиси бул үзүрлүү аялдардан каза калып кетет. Себеби жанагы үзүрлүү мезгили 6 күн 7 күн ошол мезгилде орозо кармай калат. Эгерде төрөп калып нифаскан келип калган мезгилдер болуп калса, Рамазанга туура келип кала турган болсо, буну кийин башка күндөрү кармап бериш керек болот. Демек, биз ошол үзүрлүү аялдардын намазын окуганды, казасын окуганды буйрубайбыз, балки орозосун кармап бергенди буйрубайбыз. Себеби эмнеге десе, биздин ханафи аалымдарыбыз намаздын көбөйүп кетет. Намаз көбөйүп кеткенден кийин өзүрлүү мезгилде намаздарды казасын окууну милдеттүү кылбайбыз. Орозо болсо Рамазанда бир жолу 6 күн 7 күндү кармап берет. Эми ошону качан кармап берет? Ошол
маселе. Андан кийин сапарга чыккан адам, бирөө сапарга чыга турган болсо, ал дагы шариятыбызда сапарга чыккан адам орозосун ачса болот. Анын да өзүнүн тартиптери бар. Кайсыл сапарда, кандай абалда. Мисалы, бир адам ошол азыр 120 километр деп белгиленип турат. Сапардын өлчөмү бир 90го, 85-90го кайтыш керек деп ойлойм. Иншалла алдындар кеңеши да бир өзлөрүнүн бул маселени карап чыгышы керек. Себеби шариятка, китептерге ылайык ошол маселе. Адамдарга кыйынчылык алып келбешибиз керек да. Ошондой сапарга чыккан адам орозону асса болот. Эми ошол кандай мезгилде? Андан кийин оорулуу адам Рамазанда ооруп кала турган болсо, ошол оору адамдын оорусун күчөп кете турган болсо, же болбосо ооруп аткан оорусу кечеңдей турган болсо, айыгуусу, же болбосо ооруп калуу коркунучу болсо, ошол мезгилде бир врач айтса, ушул ооруң ушундай болуп кетет деп. Негизи оорунун күчөп кетүүсү жана оорунун айыгуусунун кечектенүүсү врачка кайрылыш керек. Ал эми ооруп калуу коркунучу болгондо аны өзү чечсе болот. Себеби врач билбейт анычы. Сен өзүң билесиң да. Орозо кармасаң давлениең көтөрүлүп кетеби, орозо кармасаң сахарың көтөрүлүп кетеби, аны өзүң билесиң. Ал эми ооруңдун күчөп кетүүсүн же ооруңдун айыгуусу кечеңдеп кетүүсүн бул врачтан сурайсың, буну өзүңдөн сурайсың. Маселе ушинтип кетет китептерде. Ошондой мезгилдерде оозун ачат дагы, анан кийин башка күндөрү аны кармап берет. Эми кайра бияка келдик. Аялдар качан кармайт? Аялдар ошол орозо бүткөндөн кийин, өзүнө жакшы келип алгандан кийин, орозодон кийин мүмкүн болсо Шаввал айынын 6 күнүн кармап алып, андан кийин ошол карыздарын кутулуп койсо болот. Же болбосо карыздарын биринчи кутулуп, Шаввалды анан кармаса болот. Себеби карыз мойнундагы милдет. Ал эми Шаввал айындагы 6 күн бул нафил болот. Ал милдеттүү эмес. Ошого биринчи билбейбиз да биз канча жашайбыз. Карыздан биринчи кутулуп алган афзел болот. Экөөнү бир ниет кылса болобу кандай деген да маселе бар. Ошол экөөнү бөлүп караган жакшы деп айтат элем. Андан кийин берки нифас көргөн аялдар болсо, ал башка күнү баласы чоңоюп, ал баласы төрөлсө, ал баласы эмип, ал чоңойгондон кийин кармалат, ага өзүнчө убакыт болот. Экинчи маселеге келдик, мусапыр адам. Мусапыр адам ошо орозосун ачса болот. Бирок качан ачса болот? Айттык, ошол 120 километрге сапарга чыгып атса. Дордойго кетип атып ача бербейт да. Сапар, ниет кылынган сапар 120 километр болушу керек. Анан качан ачат? Ушул маселе. Эгерде сапарга багымдаттын убагына чейин чыгып кетсе, чыгып шаардын өзүнүн шаарынын чегинен чыгып кеткенден кийин оозун ачса да берет. Эми бир адам бар. Болду, үйүндө саарлык кылды. Багымдат болду. Анан сапарга чыкса, ошол күнүн толукташы керек болот. Ушул эки маселе бар. Андан кийин сапардан келгенден кийин калган күнү орозосун тутуп берет. Анан сапар маселесинде эгерде бирөө сапарда деле мен кармай берем, эч кандай проблема жок десе, ушул жакшыраак. Себеби берекелүү айды бекер кетирбеш керек. Өтө сонун. Анан сиз жанагы адеп ахлак жагыны баштап калбадыңызбы, күйөөсү менен болгон мамиледени. Ушул адеп ахлак жагынан кандай осуят кылат элеңиз? Эми бир гана суудан, тамактан тыйылбастан, балким башка нерседен да тыйыш. Себеби Рамазан айында бул такыбалыктын айы да. Бир гана ичкенден, жегенден, анан аялга жакындык кылыктан токтоп калып эле мен орозо кармадым деген адам адашат. Себеби көздү сакташ керек, тилди сакташ керек, кулакты сакташ керек. Тилди сактоо кандай? Бирөөнү гыйбат кылуудан, бирөөнү жамандоодон, же болбосо бирөөгө бир жаман уят сөздөрдү айтып, бир акарат келтирүүдөн, бирөөнүн кадырын түшүрүүдөн сакташ керек. Экинчиси, биз жаман нерселерди карабаш керек, уяттуу нерселерди карабаш керек, бирөөнүн үйүн карабаш керек, бирөөнүн аялын карабаш керек. Анан ушактан дагы өзүн сакташ керек. Бир жерде ушак болуп атса, ошол жерден туруп кетиш керек. Себеби кулагындагы музыкадан, башка нерселерден, арам нерседен сакташ керек. Ким ушундай кылбаган болсо, ал фарызынан кутулган болот, бирок сообу жок калды. Ошону айтат да, ким ошо орозо кармаган болсо, бирок тилин гыйбаттан, арам нерседен сактабаса, ал фарыздан кутулуп сообунан кур калды дейт. Бирок орозосу ачылып калат деген маселе жок. Орозосу бирөө сообунан кур калат. Эми ушундай берекелүү айда, демек жанагы телевизор көрүп, сериал көрүп, башка нерсени көрүп өткөрбөш керек. Куран окуп, бир пайдалуу нерсе менен өткөрүш керек, иншалла.
Адамдар азасы түшүнүп эле калды го дейм. Жаңы эле орозого кирген же бирөөлөр гана ушундай бир берекелүү айды бир пайдасы өткөрүп ийбесе, калганда элибиз түшүнүп эле калды иншалла. Сабактарыбыз болуп атат. Чоң устаз канча сабак насааттарын айтты. Аллахым берекесин берсин. Чубак устаз деп калдыңыз. Биз эми сизди ошо Чубак устаздын, Чубак Дамыланын окуучусу катары, ошонун орун басары катары, ошо Чубак Дамыладай Дамыла катары көрөбүз да. Өзүңүздүн ошол Чубак Дамыла менен болгон байланышыңыз, анан окууңуз, адистигиңиз, бала чакаңыз жөнүндө кичине маалымат берип кетсеңиз биздин көрөрмандарга. Чубак ажы Аллах өзүн мээримин алган болсун. Кыргыз элибиздин эле эмес, бүтүндөй Орто Азиянын бир сыймыгы болгон алым болду. Чындыгында зирек, өмүрүн илимге арнаган, жашоосун өзүнүн ден соолугунан да илимди жогору көргөн инсандар. Ал киши менен биз көп жыл чогуу Меккеде окуп калдык. Мен 2003-2004 жылдары Меккеге барганымда ошол жакта жалгыз кыргыз чубак ачы экен. Анан ошо мени тосуп алып, биз экөөбүз ошол жерде чогуу окудук. Анан бизден кийин Абдывали шейх барды. Анан ошо үчөөбүз көп жыл чогуу жүрдүк. Баягы ээрчишип, ошо бардык жерде чогуу жүрдүк. Сабакка барсак дагы чогуу бардык. Китеп алганы барсак деле чогуу, тамак ичсек деле чогуу алып, кечинде эле үйүбүзгө ажырабасак, дээрлик убактыбыздын көбү ошо 5 жылга жакын чогуу жүрдүк. Ошого биздин устаздарыбыз дагы бир. Жада калса алган китептерибиз дагы окшош. Себеби китеп алганда ушу пайдалуу китеп деп бардыгын чогуу алганбыз. Устаздарыбыз дагы бир, сүйлөшкөн сөзүбүз да дегеле биздин бөлө турган эч нерсе жок. Ушундай жакын мамиледе элек. Бир жолу ушу китеп сатып алып атып, Чубак ажыга айттым эле да, эми биз урбат кылат элек, бизден улуураак, бирок дос иретинде, шакирт, устаз шакирт иретинде болду. Эми өзүңүз деле күбө болуп калдыңыз. Көп жолу сиз менен чогуу умрада, ажырда чогуу болдук да. Анан ошо көп тамашалашып, сүйлөшүп, мен айтат элем да, Чубак ажыке, сиз китеп алып атасыз. Сиз бул китепти алыңыз, мен бул китепти алайын. Абдывали башка китепти алсын. Себеби Кыргызстанга барганда бардык китепти алып кете албайт экенбиз. Себеби менде жок китеп сизден алып турам. Сизде жокту менден алып турасыз. Ошого мындай китептерибизди мындай крест кылып албайлыкпы? Эми мен ал мезгилде мен деле жашмын да, ал ошондо эле зерек болчу да. Айтканда жок деген да, жок шейх андай эмес. Себеби бир күн келет, маселе издеп атканыңда китебиңди мынау комнатада китеп маселе издеп ат, наркы комнатадан китебиңди алып келген убактың болбой эле кала турган күн болот. Менин үйүмө келип, мен сенин үйүңө барып китеп алыш биякта турсун. Ошон үчүн мен кайсы китепти алам, өзүм алам. Сен өзүң китебиңди ал, бул өзүнүн китебин алсын деп ошондой берип, ар бирибиз китеп алганбыз, китептерибиз дагы окшош. Азыр мен ошону түшүнүп атам да, жада калса азыр ошол китепти караган убактыбыз болбой калып атат да. Анан эми элестетиңиз, бирөөнүн үйүнө барып, анан Чубак ажы өтүп кетти. Мен анын китебин кантип барып окумакмын? Баягы зиректигинен ошол нерсени айткан экен. Ошону менен китептерибиз дагы окшош болду, устаздарыбыз дагы окшош. Көп жакшы насааттарын айтар, биздерден эртерээк келип ибадат кылды. Көп жолу айтат эле, ошо келсең биз чогуу иштешебиз, чогуу иш кылабыз деп. Анан эми Аллахтын тагдыры экен, биз келгенге чейин ал киши өтүп кетти. Эми Кудайга шүгүр, анан эми ошонун мен ал кишинин орун басарымын деп айта албайм. Себеби ал кишидей анын ордун басуу деле кыйын. Ал эми бир келген инсан, анын ордун мүмкүн эч ким баса албайт. Бирок ар кимдин өзүнүн жолу бар. Ал киши ошол кылган иши менен, айткан насааты менен элдин оозунда ошо бир үлгү катары кала берет. Биз эми ошонун көлөкөсүндө бир ишибизди уланта беребиз иншалла. Аллах таалам ошо берекесин берсин. Ал кишинин айткан насаат, сабактары элге пайдалуу болсун. Анан ушул жерде да бир нерсени айта кетейин. Эми кээде биз эми баягы илим алдык да, эми азыр көптүр. Кээде биздин пикирибиз бар, кээде Чубак ажынын пикири бар, кээде Абдывали шейхтин пикири бар, кээде Максат ажынын пикири бар. Бардыгыбыз бир пикирде болушубуз кыйын да. Бирок эми эреже менен сүйлөсөк, мазхаб менен сүйлөсөк, дээрлик 99%, 95% биздин пикирибиз бир чыгышы керек. Бирок эми кээде мындай бир абалдар болуп калат. Ал бир пикир менен сөз айтса, фатва айтса, биз башкачараак айтып калса, анан силер Чубак ажыга каршы чыгып атасыңар же болбосо сен мындай кылып атасың деген маселе болуп калат. Андай кылбаш керек. Себеби менчелик Чубак ажын урматтаган адам аз эле.
ал кишинин кадырын билген, анын илимин, китебинен бери анын кайсы канча ижазасы бар экен менчелик билген адам аз эле. Ал биз Чубак ажынын кээ бир маселелерине биз каршы сүйлөсөк, биз Чубак ажыдан күчтүү болуп кеттик деген эмес. Ал эми бири-бирибизди баягы толуктап кете беребиз. Бир мезгил келет, биздин да сөздөрүбүздү оңдой турган аалымдар келет, устаздар келет. Ошентип кыяматка чейин бири-бирибизди толуктап кете беребиз. Ошондон да ажырым болуп, анан ушундай бир сөз айтылмашы керек. Анан эми илим боюнча айта турган болсок, ошо биз Меккеде окуп калдык. Ошо 15 жылга жакын ушул жерде окудук. Ошо устазыбыз Шейх Тарык Сардар Алиден окудук. Ошол мен баргандан баштап келгенче ошонун колунда окудум. Эч үзгүлтүксүз окудук. Андан кийин устазыбыз Шейх Саид Багдаштан окудук, Шейх Муфти Азиз Рахман дегенден окудук. Эми көптөгөн шейхтерден окудук, хадис илимдерин окудук, фик илимин. Эми негизи хадистигим боюнча мен бакалаврым. Бул тил, адеп боюнча. Андан кийин дагы бир шарият боюнча хадистигин алгам. Кийин хадис жана анын илимдери бөлүмүнө магистратурага кирген мезгилимде биз Иорданияга кеттик. Анын да бир себептери бар. Ошол мен ошо тандоом болду. Ошол жерде окууну таштап, анан Иорданияга кеттик. Иорданияга барып, ал жакта ханафи фик боюнча тереңирээк илим алып, бакалавр, магистратура окуп келдик. Азыркы мезгилде докторантурада окуп атабыз. 3 балам бар, 1 аялым бар. Тынчпыз, жашап атабыз. Алла разы болсун Дамыла. Чубак устазды Алла рахматтан алган болсун. Сиздей аалымдар, илимдүүлөр көп болсун Кыргызстанда. Чынында урматтуу биздин көрөрмандар, Олжобай Дамыла биздин Чубак устазга окшогон илим жөнүндө көп изденген, айрыкча Ханафи мазхабындагы фих жагында көңүл бурган, атактуу, элге таанылып, аттын кашкасындай белгилүү болуп, жаңы жанып келаткан жылдыз десек болот. Дамыла, келгениңизге чоң рахмат, Алла разы болсун. Биздин көрөрмандарга дагы ойлойбуз, бүгүнкү берүүбүз пайдалуу болду деп ишенгибиз келет. Эгер сиздер дагы ошондой деп ойлосоңуздар, анда жүрөкчөнү басып бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.